Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин доценти Байда Абдувалиева 1953 4 декабрда Кадамжай районундагы Марказ айылында туулган. 1968 8 жылдык мектепти Каражыгач айылынан, орто мектепти Ош шаарындагы Кыздар орто мектебинен аяктап, ошол эле жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун Кыргыз филологиясы факультетине тапшырган. Жыйындар болгондо, башка болгондо бул өз оюн тартынбай айтат эле. Ачык эле, так. Анан көп айтып койду, бул кыйын кыз, ушундай тартынбаңыз, чакатай деп койчубуз биз. Шар сүйлөйт эле, шарпас эле айтат эле. Ошондук көп кыздардын арасында, группалаштардын арасында өзүнчө айырмаланып турат эле. Анан бунун артыкчылыгы андай ошондой өзү ак көңүл шайыр ачык айткан менен өтө жапакеш болчу. Бир окуган кыздарга, досторуна, баягы балдарга сессия учурунда кээде наркоберек болуп калса, эч бир сабактан боло башка жардамын аябайт эле да. Окуу жайды 1974 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, кыргыз тили жана адабияты мугалими адистигине ээ болгон. Эмгек жолун Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Бирлик орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштөөдөн баштаган. Качан болбосун шайырлыгы, мүнөзү дайыма ошол иште жүргөндө эле ыргап, кечке эс алабыз, бийлеп дегендей. Ошо анын бир артыкчылыгы ошо ушундай болду. Ал дайыма бетин айтат, артын айтат. Жакшы апатта. 1990-1992 жылдары Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык кыргыз тилинин практикалык курсу кафедрасында окутуучу, улук окутуучу, 2006-2010 жылдарда аталган кафедранын доцентинин милдетин аткаруучу, 2007-2010 жылдарда жалпы билим берүүчү дисциплиналар институтунун директорунун окуу иштери боюнча орун басары кызматын аткарган. Вайдыже багы модель сабактын ичинде студент катары эркин жазуун жазганда өзүнүн эркин жазуусун ушундай окуп берди, буркурап ыйлап туруп окуп бергенде ошол 25-30 мугалим кошо ыйлады да, тренерлер биз кошо ыйладык. Демек бул эмнени билдирет? Ошол жерде эле мен Вайдыже жөнүндө ушундай пикирде калдым да, бул ар кандай ишке чын дилден мамиле жасагандыгы, анан жан дүйнөсү таза, адамдарга мамилеси дагы чын дилден экендигин билдим. Бул чын дилден мамиле жасаган үчүн Вайдыженин сабактары дагы абдан студенттерге жугумдуу. 2011 жана 2013 жылдардын ичинде Ош Муунун медициналык колледжинде мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы, 2013 жылдын октябрь айынан Ош Муунун финансы-юридикалык колледжинин жалпы билим берүүчү дисциплиналарынын тилдер кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 2021 жылдын октябрь айынан Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин номер 1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык кафедрасынын доценти болуп үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Башкадан айырмачылыктуу жактары эжекебиз өтө боорукер. Бирөөнүн кайгысына, бирөөнүн кубанычына жан дили менен күйүп, жада калса ошол адамдын өзүнөн да качып түшкөн учурлары көп болот. Бирок ошол эле учурда катаал деп дагы айтышат. Мунун себеби эжекенин кара кылды какчарган калыстык жагы дагы бар. Эгерде өзү туура эмес кылса дагы, жада калса өзүнө дагы калыстык баасын берип коет да. Жанындагы кошо жүргөн, сыйлашкан адамы түгүлчү. Китеп, мына тексттер жыйнагы бул ушу кафедрадагы биринчи китеп да. Себеби кафедра жаңы ачылганда эч кандай колдоно турган бир окуу куралы жок эле. Байда Абдувалиева окутулуп жаткан предметке байланыштуу 33 илимий макаланын жана окуу китептеринин, усулдук колдонмолордун окуу куралдарынын автору. Андан сырткары окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердеги 6, 8, 9 класстар үчүн кыргыз тилиндеги окуу куралдарын иштеп чыккан. Кыргыз тили боюнча тесттик суроолорду, тесттер жыйнагын, хрестоматия, кыргыз тили боюнча текшерүү иштеринин варианттары жана методикалык көрсөтмөлөрүн, кыргыз тилинин практикалык курсунун программасын түзүүдө салымы чоң. Бозой деген сөздүн өзү эле кошмок сөзбү? Ооба. Боочулардын аттары баардыгы, мисалдарда келтиребиз. Мисалы боочулар. Кереге боо,
ук боон өткөнбүз, жел боо деген кара, боо болуп атпайбы? Кереге чалгыч, ук тизгич деген боочулардын аттары бүт кошмок сөздөр экен. Алар демек кандай жазылат экен? Айрым жазылат экен, Буайда Абдувалиевна билим берүү тармагында 50 жыл эмгектенсе, анын ичинен 33 жылын Ошмулга арнады. Канчалаган студенттерге билим берип, жогорку окуу жайдын уясынан учурду. Азыр алар Кыргызстандын мектептеринде, жогорку окуу жайларда, жеке ишкердикти өнүктүрүүдө өздөрүнүн салымын кошуп келе жатышат. Жакшы мугалим шам сыяктуу. Ал башкалардын жолун жарык кылыш үчүн өзүн күйгүзөт деп ойчулдар белгилегендей, биздин эжекебиз бүгүнкү күндө дагы бир топ жаш муундарга өзү жарык нур болуп келет. Эжеке, кутман курагыңыз кут болсун. Жараткандан сизге бекем ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Эжекенин билим берүүдөгү көп жылдык эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн ардак грамоталарынын, эл агартуунун мыктысы төш белгиси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча кыргыз тили төш белгиси, 2010-жылы Ош облустук мамлекеттик тилди өнүктүрүү комиссиясынын, Ош муунун, Ош шаардык кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамоталары менен сыйланган. Кичинебизден бизге мына мектепте окуп жүргөндө кыргыз тили адабиятынан мугалим болуп бизге сабакта берип келди. Ушу эл билбесе дагы дайым даяр болуп, суроого жооп бере турган болуп, даяр болуп турган. Мен колуңду суроого жооп берем деп колун көтөрүп турганын көрөйүн дайыма. Течүүдөн анан үйгө келип алып, ушу математиканы жасабасам дагы кыргыз тилден жасайм, адабияттан окуйм дегендейчи, катуу даярданат элек сабакка. Чтобы сабакта билбей калып, эжекенин баласы өзү билбей калды го дегендей сөздөр болбосун, мен уят кылба дейт эле да. Өзүм дагы ошого апам уят кылбашка аракет кылып катуу даярданат элек. Буайда Абдувалиева 3 уул, 1 кыздын энеси, 10 неберенин, 1 чеберенин чоң энеси. Сабагым купулума толгон күнү менин маанайым көтөрүлүп турчу. Сабагым купулума толбой калган күнү маанайым чөгөт эле. Балдарым жакшы даярданып келсе, студенттерим, мен кубанамын. Жакшы окуган балдарды өзү мугалим калык ушундай болот экенбиз да. Жакшы окуган балдарды өзүң балаңнан деле жакшы көрүп каласың да. Бая сабакка кызыкканда. Менин ишимди кылып жаткансып жакшы көрүп, ага дагы тереңирээк дагы нерсени үйрөтсөм, билдирсем деген ниетте сабак өтөт экенсиң. Ошол үчүн мына 50 жыл болуп атат, быйылкы жылы 50 жыл, Кудай насип кылса 50 жыл толот. Ушул мугалим болуп иштегениме эч качан өкүнбөдүм. Кайра сыймыктанам. Анан азыр эми буларды анча-мынчаларын кыркып алып туруп, үйгө кичине вазага салып коеюн деп атам. Учурда балдарынын ийгиликтерине кубанып, неберелери менен бактылуу карылыктын төрүндө жашап жаткан учуру.